Мен айтып чыккан борт дагы кулады. Бул биринчиси эмес, экинчи борт кулап. Нету ни одного боевого летчика в вооруженных силах Кыргызской республики. Эми ошол болот атпайбы? Мен айтканым 18 миллион долларды көтөрүп чыксам, каяктагы Кара-Балтанын мэри, Токмоктун мэри камалып кетип атпайбы? Болбогон 1 миллион сомгочу. Элестеттиң эми. Биздин аскердик авиациябы же бул Ош базарбы? Ош базар десең, Ош базар деле жабылып кетти го. Экөө президенттин атын жамылып, Экөө Камчыбек Кыдыршаевичтин атын жамылып жүрөт. Булар мындай суроо жаратып коет да. Получается, Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн адамдарына тийишпей, каяктагы деле иллюзия кылып, кичине акча жегендерди жеп камап койтабы? Көрдүңүзбү? Анан ошол гражданкада алар жүрүшкөн да эмче. Ошолордон чоңдор сураныч. Мен атын деле аты жөнүн деле айтып коем. Мурунку полковник Бекмурзаев. Мурункусуна деле айтып бергем. Күчтүү офицерлер жөнөтөт, иштен кетирет депчи. Ошодон сураныштыр. Учуп келип берчи деп. Мен ал жерде 18 миллион долларды майда камап бердим, коюп бердим. Билбейм, бул ишти деле Камчыбек Кыдыршаев жаап койсо керек деп ойлойм менчи. Эмнеге антип атасыз? Мен ошонун огородуна ташырып атпаймынбы? Получается, же бул жерде президент жаап атат Камчыбек Кыдыршаев менен. Же аларды алдап атат. Экөөнүн бирөөсү третьего недано дейт го бармычы. Неге биздики учту билесизби? Адамсыздар коммерция, булар чалдар акча кылат. Аксай Travel менен, Калашниковдор менен. Только чалдар учат. Неге молодойлор учпайт? Чет эл жакта окуп келип, өз салымыңды, билимиңди мамлекетке төгөндөйсүң, жалко да. Жатып алып билагың келет. Саламатсыздар урматтуу Сто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биздин конокто Рустам Жоробаев, өзүңүздөр билесиздер, буга чейин биз 2 жыл бою бир катар маектерди алып келип бергенбиз. Авиация тармагындагы коррупцияны ачыктаган Рустам Жоробаев бизде конокто. Бүгүн болсо учка кеп алуу үчүн, маек куруу үчүн чакырдык. Анткени бир-эки күн мурун эле маалымат сайттарында кабар чыккан, анда коргоо министрлигине таандык болгон Ми-8 тик учагы кырсыга учурады деп. Ушул боюнча сизден учка кеп маек куралы дедик. Айтсаңыз, Рустам мырза, ушул тик учактын кырсыкка кабылганы боюнча маалыматыңыз барбы? Эмне дей аласыз? Ошо баягы 2 жыл мурун сиз айтып кеткен маалыматтарда ушул тик учактар айтылды беле? Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум Кайрат байке. Мен мурун 1 жыл безилдедим окшойт, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп. Эми көп айтышты, жаштык кылдың, эмоция калдың деп. Просто эмоция калдырып эле жаштык эмес, просто күйгөнүм үчүн айттым да. Көп айтып бердим, иш кылбады. Ооба, сиз айткандай эле мен айтып чыккан борт дагы кулады. Бул биринчиси эмес, экинчи борт кулап жатат. Кулап жатат. Бунун себебин айтып кетейин. Азыр коргоо министрлиги азыр көз жумушу мүмкүн. Себебин айтып берейин. Кече тиг учак кулады. Пик Победы деп, пик жеңиш чокусунда кулаптыр биздин тиг учак. Кулаган себеби биринчиден мен мурункудай эле белгилеп кеткендей, нету ни одного боевого летчика в вооруженных силах Кыргызской республики. Кыргызча айтканда бир да күжүрмөн учкуч жок бизде. Себебин айтайын, себеби мага чейин да ушинтип биздин башчыларыбыз патриотторду чыныгы жакшы иштегендерди кетирген. Мага окшоп подстава кылып судить кетишкен, соттоп кетиришкен, башкача подставалар, башкача өзүнчө эпизоддор менен кетиришкен, ошол болду. Бирок бүгүнкү тиг учактын кулаган, кечеги тиг учактын кулаган себеби бирден бир. Международный стандарт боюнча, авиациялык эреже боюнча 60 жаштан өйдө учкучка болбойт болду. То есть 60 жаш. 60 жаш болду. Всё. Андан ары болбойт. Болот. Эгер мындай по соображениям, по медицинским соображениям, всё. Возрастной предел, точнее, 65 жашта болду, учпаш керек. А бизде учкуч кандай болуп атат? Бирөөсү Азизов Сайфуддин, экинчиси Сидора Владимир, учкуч. Анан экинчиден, бул биринчисинин 60 возрастной предел болуп атпайбы? Экинчиден в одном экипаже не должно быть летчиков старше 60 лет. То есть бирөөсү экөө тең, бирөөсү 62 жашта, бирөөсү 67 жашта. Экөө тең экипажда чоң адам болгондуктан, пенсионерлер болгондуктан ошол бирден бир себеби. Бул жөн эрежени бир алып келип алып, жөн жазылбайт, кан менен жазылат эрежелер. Бул бирден бир себеби. Экинчиден себеби бул вертолет мурун мен айткандай ремонт болгон эмес. 18 миллион чыгаша мамлекетке чыгаша болуп атат. 18 миллион доллар каяктагы? 18 миллион доллар мамлекетке чыгаша болуп атат. Мен буну азыр төкпөй чачпай айтып берем.
Эми ошол болот атпайбы? Мен айтканым 18 миллион долларды көтөрүп чыксам, каяктагы Кара Балтанын мэри, Токмоктун мэри камалып кетип атпайбы? Болбогон бир 1 миллион сомгочу. Ошондой болуп атат. Анан ошол себептери. Болду. Ремонттон өткөн эмес. Ремонттон өткөн эмес, биринчи себеби ремонт болгон эмес. Экинчиден жаш курагы. жаш курагы возрастной пределдери келген. Болду. А балким жөн эле бир аба шарты катуулап кырсык болуп калган чыгардыр. Эми балким ошондой болуп калгандыр. Эми ошон үчүн учкуч да, жооп беришсин да. А эмнеге мендей үчүн, мендей жөнөкөй жарандар үчүн мондай подстава боюнча мыйзам иштейт. А эмнеге булар үчүн мыйзам иштебейт? Ошол суроо. Анан эми айтып атасыз да, жанагындай бир катуу бир сөз айтып атасыз да, Кыргызстанда бир дагы күжүрмөн учкуч жок депчи мисалы. Сиз менен ошол окуп келген азыркы күндө иштеп аткан деле балдар бар да. Алар эмне болот? Аларды эч ким үйрөтпөйт. Эмнеге? Эмнеге дегенде, эми топливо бөлүнүп берилип атат. Эч ким үйрөтпөйт. Молодойлор эч ким учпайт. Булар методисттер, бизде летчик гражданский персонал бар да. То есть пенсияга чыгып, бул уже военный болду, иштей албайт, силер чалсыңар, только методика боюнча жазгыла дейт да, эми чалдарга доомат келдирип ойлобойм эми. Бирок өздөрүн уят кылып атпайбы? Булар достойно, пенсияга чыгып, давно үйүндө көк чай ичип, памук чай ичип, үйүндө чай ичип, небереси менен жатыш керек да. А булар биздин наныбызды тартып алып, штурвал менен ушинтип өтүрүшат. Бизге үйрөткүлө десек, үйрөтпөйт. Молодойлор четке кагат. В целях быть единственным, булар өзүнчө институт летчиков, методистов ачышкан, должностчу. Ошол жерде бизге мурун буларда деле айлык аз болчу, азыр айлык 100дөн ашып калган, өзүңүз билесиз. Ошол 100 миңден ашып калган, эми ошолорду жейин деп биздин наныбызды тартып алып жүрүшөт. Бир да летчикти даярдабайт. Бир да кече экинчи себеп, тиги учак кулагандан кийин кече Коргоо министрлиги жазып коюптур, биздин компетентный, профессиональный учкучтарыбызды каердан спасательный работага жөнөттүк дейт. Летчиктерге учкула десе, бир да летчик уча албай коюптур. Элестесизби? Ошол кече тиги учак кулаган бортко каердан спас работа барышты да, бир да учпай коюптур. Көрдүңүзбү? Азыркы күндө иштеп аткан учкучтар. Иштеп аткан учкучтар учпай коюптур. Себеп бирөөсү да даяр эмес. Көрдүңүзбү? Еще биз учениеда мондой кылабыз, биз бомба атабыз, ракета атабыз, президентибизге ушундай бай готовый деп айтабыз. Пык деп чечип алган, көрдүңүзбү? Анан ким барып келген? Ошол жери кызык болуп атат. Ким барып келди дейсиз. Мурун мага окшоп патриотторду, жакшы адамдарды, профессионалдарды иштен кетиришкен. Анан ошол гражданкада алар жүрүшкөн да эмче. Ошолордон чоңдор сураныч. Мен аты жөнүндө айтып коем, мурунку полковник Бекмурзаев. Мурункусунда да айтып бергем, күчтүү офицерлер жөнөтөт, иштен кетирет депчи. Ошодон суранычтыр. Учуп келип берчи деп. Элестеңиз. Ошол кишини Бекмурзаевди учуп, ошол кишиге барып сактап келиптир. Элестетиң эми. Биздин аскердик авиациябы же бул Ош базарбы? Ош базар десең, Ош базар деле жабылып кетти го. Тияка көчүп кетти. Биздин авиациянын жерин ээлеп алып туруп, ошол жерге Ош базар ачтат. Билесизби? Жаңы көчүп аткан жери ошол биздин авиациянын территориясы болчу да, аянты болчу. Көрүп атасызбы? Эми айтайын десең, эми айта берсең сөз көп да. Кайратбек, кимге керек бул? Жалган дүйнөдө. Жалган дүйнөдө эми жалган айтса боло берет деп жүрө берсе болобу? Же жаман нерсе кылса боло берет деп жүрө берсе болобу? Элестетиң. Мурунку учкучтар деле өлгөн. Тоже аны күнөөлүү кылып койду. Себебин билбейсиз. Баягы биринчи кулаганбы? Биринчи кулаган 17 январда 2024-жылы кулаган учкучта каза болду. Арасында учкучтар болсо инвалид болуп калды, элестетиң. Мен мурун айтып чыккам. Шунча учкучтар каза болот. Авиационный техника жок болот, чыгаша болот. Ошолорго компенсация өмүр бою бересиңер деп. Мына айткан жерим дал келди. Мен айтыш керек, сен айттың, чыктың. Ошол кезде бирок ошону бир жарым жыл өтпөй эле кырсык болду биринчи. Андай мынакей экинчи кырсык болот да. Бул эми сиздин сөздөрүңөн карап атабыз да, биз караганда болгон көйгөйдү орунду жакшырсаң өлүм ашкере калат деп атпайбы, ошондой эле болду деп ойлойбуз да. Ошондой эле болду. Эми мен анан себептерин билбейсиң деп айтып кеттиң да, билбейбиз себебинчи, айтып койсоңуз. Себептердин эң башкы себеби 17 январь күнү 2024-жылы биздин дагы бир тиги учак кулаган. Ошонун эң башкы себеби прокурорго да далилдеп бердим. Баарына далилдеп бердим. Эң башкы себеби бизде эми учкучтарда орусча айтканда предварительная подготовка бар. Ал жерде разведка погоды алыш керек. Разведка погодыда он проводится до начала 1 часа полетов. Аны кылышкан жок. То есть без разведка погоды категорически запрещается.
проводить полету или начинать полету. Экинчиден, экинчи нарушениясы. Разведку погоды совместили с тренировочным полетом. Экинчиден. Үчүнчүдөн погода не соответствовала. Эмнеге дегенде бизде авиационный метеоролог бар да, ал деле доклад берген. Саат 10-га чейин, то есть түшкү тамактанууга чейин аба ырайы такыр не соответствует айткан. Лайыктуу эмес деп эле айткан. Бирок буга көз жабышты. 4-чүдөн летчик Самудинов медконтроль деген бар бизде, учардын астында. Давление болуп өтпөй калыптыр. Өткүзүп коюптур. 5-чиден плановая таблица вообще категорически не соответствует. 6-чыдан у летчика Самудинова в качестве командира экипажа, сидя в левой чашке, у него не было допуска в таких условиях полета. Бул ушундай аба ырайында ылайык шартта учпаш керек эле, уруксаты жок эле. 7-чиден у него нету вообще допуска к полетам. Уруксаты жок эле. Буну задний число менен аткарышкан. Ушул 7 себеп, көрдүңүзбү? Анан еще плюс летчик күнөөлүү высотомерди караш керек эле дейт. Конечно, баардыгы топтолуп, давлениясы өтпөй атса, медконтролдон тиги жактан свежий выпавший снег болуп, тиги учактын жаңа винттери шамал айлап пур болатса, видимости вообще нету. А он готов к таким условиям? Нету. Летчикти күнөөлөп коюптур. Летчик, он хоть на левой чашке, но хоть на командирском сиденье, он не виноват. Виноват ким? Инструктор. У инструктора преимущество. Поэтому он не инструктор. А он куда смотрел? Шу жаш баланы күнөөлөө кылып коюшту. Ата-энеси мына ыйлап жүрөт. Мунун кызылар үйүмө келип, эмне болду айтып берчи дейт. Айтып берсем өздөрү тана албайт. Прокуратурадан коркушат. Көрдүңүзбү? Майып болгон балдар эмне болду? Майып болгон балдар болду, ошол бойдон каралбай калды. Болду. Аны ким багат? Балдарын ким багат? Мен ушуну чырылдап айткам да, көбү эмоция калтырып айттым деди. Чырылдап айткам, скоро мен дагы өзүм деле учам да. Өзүм эми учакта учам, самолетто өзүчө айтканда. Биздикинде эле ошондой болчу, молодойлор такыр уччу, жаштар уччу эмес. Ким учат анда? Мен сизге бир мурун мисал келтирип көрдүм, неге биздин согушта сентябрда 22-жылы неге Тажикстанга кирип кеткен деп. Булар ушундай мирное время, ушундай тынчтык мезгилинде булар чоңдор өздөрү учат. Согуш келгенде бул методисттер муну военный летчики деп коет, бизге берип коюштуруп алды. Биз учканда могу мисал үчүн могу Тажикстан болсун, могу Кыргызстан болсун. Бизгилер учуп келатат. Аэропортко конуштат. Аэропортко майданга конуп атканда, аба майданына коңшу мамлекеттин желегин көрүп калат. Билем, бул Тажикстандын аркага келатканда кыргыздар көрүп, вертолетту көрүп алып, тажиктердин вертолеттери учуп келатат деп биздикини аткылашат. Анан аварийный посадка ошол бойдон конот. Түшүндүңүзбү? Буну Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршевич билбейт да. Анын кулагын иширип жүрүшөт. Эч ким билбейт. Көрдүңүзбү? Согушка келгенде бизди боевой летчик деп жөнөтүп берет. А биз, конечно, баткенге биз неге 100 000 сом айлык алабыз? Бир күнү туалеттин бумага таппашыбыз керек. Бир күнү бетибиз жууганы суу таппашыбыз керек. Ошо айлык алган жараша. Местности наизусть билишибиз керек. Каяктагы GPS менен учпашыбыз керек биз. Летчик должен летать визуально на своей территории. Көрүп билиш керек бе? Билиш керек. Кайсыл жерде, кайсыл населенный билиш керек. А бизге үйрөтпөйт. Полковник Таштаганов деген зам командующий полетной авиации, он угробил вот кашу, вот всю кашу наварил полковник Таштанов. Жооп бере турган адам болуш керекпи? Же мен баягы уруш болбогон, баягы урушуп кеттим, урдум. Он под горячую руку попал, потому что чоңдорго айтып бердим, келип подстава кылып уруштум. Мен бир мурдун сындырсам макул эле ошол баланычы, бир чыпалагын сындырсам макул эле. Ата-энеси бир кандай жакшы боло эле. Мен келинчегим менен тааныштырып учакта чыга кеткенбиз. Ата-энеси бир сонун бала. Ошол бала келип мен чоңдор менен урушатсам, бул бала астыман чыга калып, мондай деп чыгат. Опугунун сөздөрүн сүйлөп, энем асынып, сиз тура аласызбы? Мамлекетиңизди бирөө тоноп атса ушинтип тура аласызбы, Кайрат байке? Тура албайбыз да. Намыс деген болуш керек да эркекте. Анан кийип мойнуңа алып кой, эчтеке болбойт, чоңдор бир чүкүшкө арак менен мурун бүтүп кетчү эле деп кечирим сурап койсо, кечирим сурасам дагы мойнуна алышпайт. Чоңдорго барып тура, кечирип койгулачы десем, Кудай деле кечирет десем, мен сага Кудай билем дейт. Тиги Маматраимов деген балага барып кечирим сурасам, все уже поздно дейт. Элестетиң? Больницага жаткызып алып, биринчи өздөрү телевизорго чыгып башташпадыбы? Андан кийин машина сатып жүргөн жерин көргөн. Эми ал больницага деле жатты дейт, ооруканага. Жатпаганын көрдүңүз го? По документам жаткан, прокурорго да далилдеп берген.
Өйдө жактан команда келе атпайбы? А өйдө жакта азыр айтсам азыр дагы мени жок кылат. Камчыбек Кыдыршаевичти айтсам, хотя Камчыбек Кыдыршаевич ошо силовой блокко жооп берет да. Мен ошону мында президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев мындай олуттуу иштер кылып атат да. Мында армияны кандай көтөрүп атат? Куралданууну көтөрүп атат. Жок, көтөрүп атат. Мен айтып атпаймынбы, жеп кетип аткандарын айтып атпаймынбы? Буну Камчыбек Кыдыршаевич билбейт да. Авиацияны билбей, ким аякта ким отурат? Билбейт. Сиз президенттен мен айтып берген боюнча далилди сурап атасызбы? Далил ошол далил десең. Далилди. Мына сизге бир кагаз берейин. Прокуратура мага официалдуу түрдө жооп берди. Мынакей. Камчыбек Кыдыршаевичке да көрсөтүп коюн, башка башчыларга да көрсөтүп коюн. По вопросу авиакатастрофы вертолета Ми-8 бортовой номер 203 от 17.01 года в районе аэродрома базированной войсковой части 25 ВСКР прокуратурой Бишкекского гарнизона возбуждено уголовное дело по статье 401 часть 3 дейт. УК КР дейт. Көрдүңүзбү? Иш жабылды. Бул иш козголуп турган кайра жабылды. Иш ачык турат. Мен Камчыбек Кыдыршаевич бас көрсөтсөм, мен прокурордун кабинетине барып сейфтен ачып көрсөтүп берем. Жабылып атпайбы? Аяктагы эле мен болбогон карапайым калктарга сот мыйзам иштеп кетти. Неге мага мыйзам мага эле иштеш керек? Бул биринчиден, экинчиден по вопросу капитально-восстановительных работ мен ремонттор боюнча айтканым. Без проведения мониторинга заводов, ценовой политики и без технического задания, также по вопросу падения самолета Ан-26 в 2022 году, военной прокуратурой Кыргызской республики было возбуждено уголовное дело по статье 339, часть 2, пункт 1 УК КР дейт. Көрдүңүзбү? Ачык турат. Эми бул тиги учак 24-жылкы берген өзбектер вертолетту сонун кылган. Биздики башчылар бузду го. Эми карап күн, эми чыгашаны санайын эми. Чыгаша мен санап көрсөм 13-18 миллион доллар болот. Кечеги кулаган тиги учактын чыгашасы 6 миллион доллар. 24-чү тиги учактын кулаганы 6 миллион доллар, 12 миллион доллар болот. Президенттин морду миллион доллар жеп атышабы? 13 миллион доллар болот. Эмнеси ремонтунан жеп атат? Ремонтунан жеп атат. 13 миллион доллар болот. Ан тиги эки тиги учактын ремонтунан акча жеп атышат. Ол примерно 6 миллион доллардан жогору. Эми санап көрүң. 18 миллион болот ошо. 18-19 миллион доллар болот. О тиги карабалтан 40 миллиону чоңбу же бул тиги учактын акчасы чоңбу? Мо 19 миллион доллар да. Доллар. Тиги сом эми. Доллар. Эми эмнеге анан кийин биздин башчыларыбыз биздин бюджет көтөрүлүп атат, статистиканы келтирип эмне кереги бар айтыңчы? Бул жактан жеп кетип атканы менен. Эми ошону эч ким көрбөй элеби? Көрбөй атат го. Мына Курманкул Зулушев да кичине баштап берди, иштен кетип калды. Пресс-конференция болду, мен үчүн деле чыгарып коюңчу, КТРКдан берди. Военный прокурор республики был снят с занимаемой должности после того, как подтвердились факты, озвученные в соцсетях военнослужащим сил воздушной обороны, заявил на пресс-конференции Курманкул Зулушев. Летчик Джоробеков сделал обращение, после которого мы провели проверку. Она подтвердила слова военнослужащего, поэтому мы не только военного прокурора, но и военную прокуратуру на 50% меняем, сказал Зулушев. Кроме того, он добавил, что требования к военной прокуратуре усилятся. Отметим, ранее в социальных сетях военнослужащий сил воздушной обороны заявил о коррупции Минобороны, а также о том, что вертолеты, имеющиеся на вооружении в Кыргызстане, прошли некачественный капитальный ремонт. По его словам, он пожаловался в военную прокуратуру, однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Напомним, в декабре прошлого года от занимаемой должности был освобожден военный прокурор Сагындык Мукашев. Его должность занял Мирбек Расулов. Мына ушул уголовный делолор турат прокуратуранын кабинетине Камчыбек Кыдыршаевич. Бул ишти караш керекпи прокуратура? Кара албаса ГКМБ өткөзүп берсин. ГКМБ өзү кара албайбы? Гражданский лицолорду нанимать этсин. Өздөрү кыла албаса. Кыла албаса мени спецоперацияга возглавлять этсин, ушуну ишти акчаны өндүрүп бер деп. Өндүрүп азыр камаш керек. Булар канча гражданкада жүргөндөн бери ушунча каратышат. Мени коркутуп керек деп атасыз. Ким? Военный управление военный контрразведкадан мурунку иштеген полковник Шадыкановду камаш керек. Полковник Шадыканов. Управление военный контрразведканы. Разведчикте. Ошол УВКР болуп жүргөндө ГКМБшикти алчы. Камчыбек Кыдыршаевич өзүңүз билесиз. Ушунча ГКМБ ушу УКМКга ушунча здания, имараттарды коюп бератты. ГКМБ эмне иш кылыш керек? Он должен вообще-то пресекать такие моменты. Неге мен анын жешим керек? Кылыш керек да, кылбайт. Чогуу жешкен. Мени коркуткан 2 жыл мурун ушинтип алып бир чегарачы чыккан, сенде өлүп калба деп. Шадыканов, Володя. Экинчиден, министр обороны камалыш керек. Ким? Мурунку министр Бекболотов, Бактыбек Асанкалыевич болсо керек.
ошол камалыш керек. Ол мактанып жүрөт, мен президенттин абасымын деп. Азыр Совбезге кеттир, повышение болуп. Ошол камалыш керек, президенттин абасымын деп мактанып жүрөт. Шадыканов президенттин адамы, мен любой момент кабинетине кирип чыгам деп мактанып жүрөт. Шадыканов ошо УВКРшикчи. Полковник Айдаралиев мурунку командующий, полковник Таштанов, который угробил авиацию. Экөөнү камаш керек. Экөө Ташиевдин атын жамынып жүрөт. Экөө президенттин атын жамынып. Экөө президенттин, экөө Камчо Кыдыршаевдин атын жамынып жүрөт. Элестетиң. Ошонун баары авиациянын жетектеп. Авиациянын жетектеп ошолор карап жүрүшөт. Эми бул жерде мындай менде суроо болот да, раз уж ушул иштер жабылып кетсе, ушул иштер каралбай кетсе, мен жөлөп подстава болсом, булар мындай суроо жаратып коет да. Получается, Камчо Кыдыршаевич өзүнүн адамдарына тийишпей, аяктагы деле иллюзия кылып, кичинекей акча жегендерди жеп камап койтабы? Көрдүңүзбү? Эми ал жерде 18 миллион долларды майда камап бердим, коюп бердим. Элестетиң эми. Неге мен үчүн мыйзам эле, мен үчүн карапайым калктарга ушундай постановление боюнча каралыш керек? Неге буларга каралбаш керек, айтыңызчы? Мен ушул көйгөйдү көтөрүп чыксам, мен подстава болуп кеттим, айтыңызчы. Соттолгон болуп. 2 жыл болуп, бир чыпалаган макул, сындырсам макул эле, бир мурдун сындырсам макул эле. Элестетиң эми. Просто мындайча айтканда подгорячий руку попал да. Чоңдор менен айтып атсам, бул кыпчылып алып, ушундай опугун сөздөрүн сүйлөп, ушундай не деп коет, сасыксыңбы бирдемкелерди сүйлөп. Онда кегиле, онда бардыгыбыз мамлекетти барып тонойлу кегиле. Эркек боло турган болсок. Рустам, мындай да, чоң адамдардын атын айтып атасың. Коркпой элесиңби, эртең күнү дагы камалып кетип жүрбү? Баягы соттолгон аз келгенсен, буянан да камалып. Коркпойм. Мен сизге мурун айтып, коркпой элем. Мен калп айтсам, мен интригант болсом, мен давно за клеветуде давно камалмакмын да. Айтың. Өз көзүм менен көрсөм. Же жалган дүйнөдө эле жалган айта бербесем. Тошто как она есть айтып атсам. А булар жалган дүйнөдө бардыгын кылып атпайбы? Айдаралиев деген Кудайга ишенбеген адам. Тоо кылдым, элестетиң эми. Кегиле онда бардыгын лөтчүктөрдү ушинтип кетирели, патриоттор мамлекетти эч ким кереги жок болсо. Мамлекетте өнүгүп атат. Сиз деле мурункусуна чакырганыңыз ке Камчо Кыдыршаев иштеп атат. Кайрылайлы дегенсиз. Кайрылгандан ток жок болгондон кийин кимге кайрылам? Рустам, сен тажрыйбалуу учкучсуң да. Муну айтып сага эмне кереги бар да? Башыңа бала үйүп. Андан көрө татынакай чет өлкөлөргө чыгып, жарандык авиация деген толтур учуп атат го. Жетишпей атат го сендей учкучтарчы. О жака кетип калбайсыңбы? Акчасы да сонун, мурда талесаны толтурган мамлекеттерди чакырып коюшка эмне тоскоолдук болот? Ушинтип эмне мынча жаның үйрөп? Мен да мурун айтчумун элем да, апа айлыгым 17 миң, ата-энемечи. Иште кетип калайын, ушинтип эле кетип калайын десем, ата-энем айтчы. Чоң ата чоң эне үйдөгүлөрүн чоңдор айтчычы. Балам, Кыргызстан ушундай деп мен ошибкам ошол да. Мен слишком патриот болуп кеттим мурунку айткандай эле. Экинчиден апам да айтчы. Балам, бир күн болбосун ба мамлекет, бир күн болбосун бир күн өнүгөт. Кел дедим, мына келди. Ушинтип макул иштейин дедим, иштеп көрсө көйгөйлөрдү караш керек экен да. Өзүнчө эле алдыга умтула бербейчи. Анан көйгөйлөрдү көтөрдүм. Көйгөйдү көтөргөндө мында подстановочный драк боюнча соттолдум. Соттолгондон кийин жарандык авиация барайын десем, справка дейт, аны судимость деп барсам, судимыйсың дейт. Чет эл жака дейт, Кытайга кетейин десең, справка керек экен. Виза жасаш үчүнчү. Чет эл жака да виза керек экен, справка не судимость. Болду. Ушинтип коюп тентиреп жүрөбүз, мамлекетти ушинтип алып, мен макул, мен өзүм патриот деп эле коеюн, башкаларды карап койбой кайтабы? Элестетиң, көчөдө канчалаган жатышат. Өздөрү акчаны жеп коюп. Билбейм, бул ишти эле Камчо Кыдыршаев жаап койсо керек деп ойлойм менчи. Эмнеге антип атасың? Мен ошонун огородуна таш кыргытып атпаймынбы? Огород атасың. Силовой блокко ошол жооп берет. Мен аргасыз болсом да, мен ойноп же эмоция калтырып же жаштык кылып айткан жокмун да. Мен күйгөнүм үчүн айттым да. Мен уверен, что Камчо Кыдыршаевич он билбейт. Билбейт. Жакындары айтып барат да. Жакындары өлтүрүп атпайбы? Бир жакшы адамды. Кесипкөйлөрдү. Мурун администрация президенти келгенде Санжарбайкеге да айткан, олор деле айткан. Ким Санжарбайке? Администрация президенти мурун иштеген, ошол расследование жүргүзсө, Рустам мен деле көрүп атам дейт. Жогору жактан приказ келди, ушинтип жаап койгула дейт да. Жабылды го иштер. Эмне болду? Кегиле ушинтип лөтчүктөрдү өлтүрө берели, тиги учактарды өлтүрө берели, бюджет ушунча тотолтот бул жактан чыга берели. Калпленешлеп бир УВК 5 миң сомго, 10 миң сомго военкомдорду кармады дейт. Эмне кереги бар ондай иллюзиянын? Кичинекей акчаны камап туруп, мондай огромный сумманы по факту болгондон камабагандан кийин. Бир кезде сен айттың эле да, маектериңдечи, Рустам.
Авиацияда өзүнүн райым миллиону бар депчи. Ошол адамдар дагы эле жүрөбү. Там деле жүрөт. Ошондой эле болуп атпайбы? Акчаны үйүп, акчаны деле кеп акчада деле эмес, просто жок дегенде учкучтар даярдабайбы? Мамлекеттин коопсуздугун карабайбы? Буларды системаны өзгөртүш керек да. Мисалы үчүн сиз бул жерде баардыгын жок кылыш керек. Силы воздушной обороны СВО болот экен, бул силы воздушной обороны болот, бул случайный военный организация болуп эле расшифровкалат. Булардын баарын жок кылыш керек. Эмнеге дебейсизби? Эми түп тамыры менен Жоготуп туруп, башынан түптеш керек. Неге дегенде, азыр бул чалларга барып айтсам, мынтип айтсам, жок дейт. Азыр деле сиз деле чоң энеңизге, тайнеңизге барып айтсаңыз, могу телефон сонун экен, планшет экен. Планшет экен, президент деле колдонот экен, ушундай колдонуп алсаңыз, буну үйдө туруп алып, Намба таксини заказ берип койсо болот экен, же азыр кандай, Нави таксини заказ берип койсо болот экен. Деп үйгө чакырып койсо болот, любой нерсени буйртма кылчы. Түшүнбөйт дейсиңби? Түшүнбөйт, мен простой күнөө болгондой, чоңдорго айтсам ошондой да. Анан булар обиженные на государство да. Бир нерсе айтсаң эле, я годами, месяцами не получил зарплату. Я удостоился этих денег деп жеп жүрүшөт да. Көрдүңүзбү? Шалаакылыгынанчы. Они не сосредоточены на развитии военной авиации, они сосредоточены только на укрывательство. Только на укрывательство. Раз уж камчок кыдыршаш, акасы болобу же укасы болобу. Өнүктүрбөй, мына Ажикеевди көрүп атасыз го, эми бажасы деп коет Ташиевдин. Өнүктүртөт го. МЧСти. Ким Чен Ындын вертолеттерин сатып алат скоро. Карап коюң. Европанын тиг учактарын коюп койду. Любой функцияны аткарат. Хоть литирный рейс кылат, президенттер ташып. Хоть коммерциялык, акчаң бар, уш дейт. Согушта өзүңүз муну айтканда көп тапшырмаларды аткарып койду. Жарандык авиацияны тиг учактар учуп жүрөт. Кара менен. Мурунку чегаранын жетекчиси деле байрактарды коюп койду го. Элестетиң? Көлгө деле уже морской флот кылып койду го уже. Каяктарды алып барып. Уже милицияда деле бар. Элестетиң? Внутренний войскада. Элестетиң? Раз уж акасы болобу, укасы болобу, абасы болобу, акасы болобу, тагасы болобу, кылышпайбы? Эмнеге кылышпайт? Ошондой эле сосредоточены только на укрывательство. Они просто убивают военную авиацию. Ошону айтканымдын себеби. Сен каяктан алтасың маалымат дейт. Мен ошо мурун коргон менен. Ошо бирок каяктан мурда иштегендер айтты. Мен мурун акча каяка бөлүнөт, кантип бөлүнөт, мен изилдеп чыккам. Неге дегенде мен мурун ол мезгилде Омар Алиев эле министр реформаны түзгөндө каяка акча бөлүнөт десе, бияка бөлүнөттүр. Макул, далилим жок дейсиз. Президенттин көзүнчө 3 жолу отказ болду го. Тиг учак. Мурда да айтып кеткен. Мурун айтып кеткен. 1-февраль күнү окшойт. Камчок Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, Акылбек Усенбекович келип, вертолет печораларды кабыл вертолет төртөө учмаган эле бирөөсү күү деп отказ болду. Апрель айында инвесторлорду ташыгыла деле тиг учак президенттин көзүнчө күйүп кеттиби, өрттөнүп? Күйүп кетти. Күйбөдү эми, өрттөнүп кетти, түтөп кетти. Түтөп кетти, тагыраак айтканда. Түтөп кетти. Президент көрбөдү, көрдү. Октябрь айында воздушный парад кылып, тиг учактары 8 учмак эле бирөөсү жерде калып кетти. Эмне болду? Президент көрбөдү дейсизби? Көрдү. Получается, же бул жерде президент жагып атат, Камчыбек Кыдыршаевич менен. Же аларды алдап атат. Экөөнүн бирөөсү, третьего не дано дейт го, бармычы. Болду. Сен баягы айтымыңда, Рустам, бул авиацияга мындай катуу реформа керек дейсиң, 100% реформа, жаңылау керек, башкача метод, башкача Эми булардын замдары, мен мурунку жаман көргөн Буржуев, тиги отдел кадровдар баарын неме кылып мени жамандеттирип, групповой жалоба жазышыптыр. Марсиана деген адамдар баардыгы команда части булар деле мени жамандап атышпайбы азыр дагы делечи. Неге? Потому что не бывает плохих солдат, бывает плохие генералы дейт эмеспи? Башчыда ким турат? Ошонун кесепетинен болот. Мен буларды жөндөн эле жамандай бербейм, булар деле жакшы адамдар. Негизичи. Просто өдөнүн команда. Бирок эми кичине намыс деген болуш керек, эркекчилик, адамгерчилик деген болуш керек да. Буну деле айтпайын дегем. На чужом горе не построить свое счастье. Тиг учак кулаган эле чыгып алган себебичи просто жаның күйгөнү да. Кайратпай экен. Ушунчалык деп алып мен летчик болушум мурун ушунча $30,000, $5,000 берет дейт. Атам айтчу эле, балам биздин өткүзгөнү акчабыз жок табылан деп мен өзүм өткөм. Ал мезгилде Кудайбердиев, Абылбек эле орустардын генералдарына письмо жазып, изменение контрактка киргизип, Челябинсктен Краснодарга которулган. Элестетиң. Ошол эми сөздүн кеби. Эми буну деле жабышат, көрөсүз го эртең.
Камчыбек Кыдыршаев жабабы же башкасы жабабы, эми олорго каршы айтпай Бул алам. акыркы Ми-8 боюнча. Ми-8 боюнча. Жабылат дейсиз. Так что причинаны билдиңиз. Биринчи причина возрастной предел келген. В одном экипаже свыше 60 лет эки чал отурат. Бирде молодой жок. Хотя өткөндө президент айткан топливону бөлүп берет молодойлор үчүн. Бирisi да жок. Көрдүңүзбү? Учпай эле. Экинчи причинасы. Ооба, неге ал жака аварийный немеге спас работага биздин вертолет жак? МЧСтики турат го. МЧС неге вертолет алды? Неге биздики учту, билесизби? Адан сырткары коммерция, булар чалдар акча кылат. Аксай Тревел менен, Калашниковдор менен. Акча алышат. Ошон үчүн барган. Ошон үчүн барган. Акча алышат, булар өздөрү чыгарат, ушундай кылат. Акча алып турушат, көрдүңүзбү? Мал деген мисалы коргоо министрлигиники Жок, мамлекеттик. мейли коммерцияны кылса деле макул, бирок мыйзамдуу түрдө кылбайбы? Жакшына кылып. Ошо мыйзамдуу түрдө да. Ошондой эле акчага кылышат. Көрдүңүзбү? Бизде согуш чыгат, согушка барбайт. Хотя армейская авиация предназначена для непосредственной поддержки сухопутным войскам с воздуха. А булар ушундай акча кылышат. Маалыматыңыз Чалдыры даана чынбы? даана чын. Бул учкучтардын бардыгы билет, учкучтардын бардыгы билет. Летчиктер 800 барган дейсиз бул жака. Ошол жак ошол мезгилде эле. Эмнеге МЧСке чалбайт? Эмнеге МЧС учпайт? Эмнеге коргоо министрлигинин тиг учагы учту? Ооба, акча кылышат булар. Айдалып муртан бери акча кылып жүрөт. Өзүнчө институт летчиков, методистер бул только чалдар учат. Эмнеге молодойлор учпайт? Потому что биз учсак, олордун штурвалын тартып алып, олорду көтүнө тебип айдайбыз. Көрдүңүзбү? Поэтому они в целях быть единственными, поэтому бизге штурвал бербейт. Көрдүңүзбү? Итого ким интригант, мен интригантмын. Как будто калп айтып аткансыз. Адамдар ойлоп атпайбы? Мамлекет чыгашка кетип атпайбы? Эртең бирдемкеде бир стычка болсо, невооруженный бандформирование бизге кирип келсе, кайсы вертолет тиг учак менен чыгабыз? Айтыңчы. Кайсы менен чыгабыз? Биз оларга душмандарга айтабызбы? Биз пик победада түшүрүп алгыла, түшүрбөсөк силерди айрат элек деп. Айтабызбы? Учсак да бирдей учкучубуз даяр эмес болсо. Айта берсең сөз көп. Камчыбек Кыдыршаев лично прием кылсам мен мондой кылып далилдеп бермекмин. Кабыл алса баарын айтып бересиң. Айтып бермекмин. Бирок кабыл албайт да. Көрдүңүзбү? Эртең мага да эртең куугунтук болушу мүмкүн. Ушу сүйлөгөнүм үчүн политический мондой болушу мүмкүн. Аны деле сезип отурам. Бирок мен айтып коем, бул да бийлик кетет. Эртең мен да тааныштарым келет. Айттым го, жанагы Көлбаевдин убагы болду, Райымдын убагы болду, Санжардын убагы болду. Бакиевдин убагы болду менмин деген. Жээнбековдун, Атамбаевдин убагы болду. Бул деле бийлик кетет. Кыңгыр иш 40 жылга билинет деп эле 2 жылга жетпей билинет. Кечирип коюңуздар, эгер Камчыбек Кыдыршаев эгер ушинтип алып сизге мынтип задевать этип сүйлөсөм, аргам жок да башка. Башка эмне кылам? Кабинетине барсам кабыл албаса, письмо жазсам жооп жок болсо. Ошон үчүн аргасыдан элге айттым. Элге эмнеге айттым? Элдин акчасы кетет ал жака. Бюджеттен кетет атат. Бюджеттен кетет. Салыктан топтолтот. Жаман көрүлүп, канчалаган менмин деген байлардын акчаларын мамлекетке чүртат, кыйналып болсо да. А бул жерден жеп кетип атышат. Ошол сөзүбүз. Аябай катуу сөздөр болду, Рустам мырза. Баарын өзүңүз чын ойлонуп, баарын таразалап сүйлөдүңүз да. Эми ушу менен маексиз жыйынтыктайлы, айтарга кошумча барбы? Кошумча жок. Ошол учкучтарга айта берем, этат болгула, сак болгула. Бундайды душманга да каалабайсың, мындай кыйынчылыктычы тоодо калып кетип. Просто сак болгула, жакшы жүргүлө. Чоңдорго айтарым, силерге да күн келет, силер менен деле саналаша турган учур келет. Бул мезгилчи. Учур келет саналаша турган. Тиги Маматураев Нурсултан менен да саналаша турган күнүм келет. Жөндөн жөн эле менин жашоомду бузуп, өнүн жашоосу өзгөрүп кетпейт да, же жакшы болуп кетпейт да. Просто өкүнүчтүү да ушундай учурлардачы. Ушунча 10 жыл өзүмдүн өмүрүмдү, жаштыгымды арнапмын мамлекетимде. 15 жаштан баштап мылтык кармап, аскер лицейинде окуп, чет эл жакта окуп келип, өз салымыңды, билимиңди мамлекетке төгөндөйсүң, жалко да. Жатып алып билагың келет. Просто бир түрүп Орусияга согушка кетип калайын деген ой келет. Макул иштеге. Кээде келип калат просто. Эки балам бар. Ата-энем бар. Аларды ким карайт? Өзүм ата-энемдин бир баласы болсом, эркек уулу болсом. Ошо бизде деле ким кетет? Аргасыздырдан кетет да. Бизде шарт жок болсо, прокуратура ачык айкын карабаса, адамдар бир жакшынакай адамдарды жаман кылып, инвалид кылып атса,
Ошолордун абийирине да кече кулаганда. Мен да прокурордун бетине айткам, тыкат этип айткам. Слышь, ты полковник деп элечи. Күндө азыр мен статусумду карасаңыз, бардык полковниктер күндө статусумду карайт. Прокурор күндө УКР карайт. Эмнени чыгарат экен депчи, элестетиң. Күн калтырбай. Күн калтырбай карашат, эмнени чыгарышат экен депчи. Жаныңыз кайнайбы ушинтип атса? Мен ойлоп жүргөм, я винтик государства деп элечи. Көрсө винтик эмес. Şöyle мындайча айтканда айткым келбейт, аман болсун, болду. Саламатталыңыздар. Ушуну бир үз жыйынтыктайбыз, урматтуу көрүүчүлөр, саламат болуңуздар.